Кусейиндин басып өткөн өмүр жолу ары өрнөктүү, ары өнөрлүү, даңазалуу жол. Бул бакубат нускалуу, чечен сөзмөр, кыргыз сөзүнүн кылдат билер маны. Тарыхты таасын билген, тилди ийне жибине чейин иликтеген, устукандап жиликтеген, кыраагы көптү көргөн, көсөм илимдин артынан сая түшкөн өжөр илимпоз адам болгон. Кайран өмүр, текке кеткен жок тура. Бул киши менен дидарлашуу кызыктуу, көрөнгөлүү, уюткулуу эле. Кеп сыйкары менен бир заматта өзүнө тартып алар эле. Кээде жайдары күлүп, кандай сөз уга турганын алдын ала сезип, ошого жараша сөз учугун улап, бура тарткан чоң психолог болчу. Кусейиндин өмүр жолу өтө татаал мезгилге туш келди. Жокчулукту, ачкачылыкты, кордукту да башынан кечирди. Ошонун баарын сыр сандыгына салып бүтүп, баа жеткис илимий эмгектерин, китептерин кийинки муунга таштап кетти. Ал эмгектерди барктап, бапестеп, кийинки муунга калтырып кетүү биздин милдет. Эмесе улуу инсандын өмүр баянына кулак салалык. Кусейин Карасаев 1901 жылы Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Токтоян айылында төрүлүптүр. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өскөн экен. 1914-16 жылдары Караколдогу орус тузе мектебине окуйт. Тири карак зирек бала, Пушкиндин ырларын жаттайт. Орус илим булагынан суу ичет. 1916 жылдагы Алаама түркүндө эл менен бирге Кытайга текеске качат. Кыргыздар кыямат күнгө туш болот. Ал мушкул күндөр Кусейиндин да жүрөгүндө кетке старт болуп, улут трагедиясы болду. Жаш Кусейин жан сактоонун айынан кой багып текес ороонун бийлеген Кытай чек арасындагы тилмечи сакчынын баласын окутуп жан баккан экен. Мына билимдин пайдасы 1921 жылы өз элине, жерине кайтып келип, 1923-24 жылдары Токтоян айылына селревком болуп иштейт. Эл оозуна алынып, коомго аралашат. Ал эми 1925 жылы Ташкентке барып, Кыргыз-Казак таалим-тарбия институтуна кирип окуйт. Кусейин Ташкентте иштеген Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаевдер менен өтө жакын ынак болгон эле. Ал эми 1925 жылы Ташкентке барып, Кыргыз-Казак таалим-тарбия институтуна кирип окуйт. Кусейин Ташкентте иштеген Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаевдер менен өтө жакын ынак болгон эле. Кыргыздын туңгуч гезити Эркин тоону чыгаруучулардын тобуна кирген. 1924-25 жылдары Орто Азия мамлекеттик университетинде жумушчулар факультетинде сабак берген. 1926 жылы Ишеналы Арабаев эко жаңылык китебин жазышат. Ал китептен Кыргыздын 60% сабатсыздыгын жоюуга жардамчы болот. 1927 жылы Азербайжан мамлекетинин Баку шаарында өткөрүлгөн жаңы түрк алфавитинин борбордук комитетинин пленумуна катышкан. Терең билим алуу максатында Ташкенттеги окуусун таштап, 1928 жылы Ленинград шаарындагы Чыгыш институтуна түркологиялык семинариясына кирет. Институттун өзүндө лексикадан сабак берчү Константин Юдахин эко кыргызча-орусча сөздүктү түзүшкөн. Кийин Юдахин байбичеси менен Токтоянга келип материал топтоп кыргызча үйрөнүп кетишкен деп атабыз күлүп кылаар эле. Бул эки окумуштуу кыргыз лексикасынын казанында бирге кайнашкан.
1931-жылы Ленинграддагы МКЦ атындагы Чыгыш институтунун ийгиликтүү аяктап, Фрунзеге келип Адабият институтуна ага кызматкер болуп ишке орношот. Фольклорду жыйноого катуу киришип, Тоголок молдонун нарынан чакыртып келип, анын чыгармаларын алтын фондуга алат. Азыр Кусейин Карасаевдин эстелиги мемориалдык комплекси Ысык көл жээгине орнотулган. Бул кишинин залкар эмгектери түбөлүккө кыргыз элинде сакталып, мурас болуп кала берет. Илимпоз, окумуштуу, Кызыл Туу Манас орденинин эл аралык даанышман сыйлыгынын ээси, Кыргыз Республиканын илимине эмгек сиңирген ишмер, мамлекеттик сыйлыктын ээси. Артында кыргыз эли үчүн жасаган опол тоодой баа жеткис эмгектери калды.